Ашуу жолу Тагырагы Сосновка айылынан баштап Суусамыр өрөөнүнө чейинки жол алгачкы ирет 2003 жылы асфальтталган. Андан бери жыл сайын жыртыктарды жамаганы гана болбосо, толук капиталдык ремонттон өткөн учурлар болгон эмес. Өзүңүздөр көрүп турасыздар, азыр ушу Ашуунун эң бийик жери туннелдин оозунан баштап Ашуунун этегине чейинки 8 чакырым жол толугу менен капиталдык ремонттон өтүп жатат. Жолчу Аскат Бузике уулунун жол салуудагы милдети чоң. Төшөлүп жаткан асфальттын калыңдыгын көзөмөлдөө менен бирге жолдун туурасындагы карап 1 сантиметр дагы ишке киргизбей байкап турат. Мунун бардыгы көз алдындагы монитордон көрүнүп жөнгө салынат. 7:30-8-де баштайбыз жумуш убактысы. Кечки саат 6-га чейин иштейбиз. Погода жакшы болгон күндөрү салабыз асфальтты. Погода начар болгондо салбай жумуш токтоп калат. Мындай бүгүнкү күндөй жакшы ясный күндөр болгондо ушинтип салабыз тынбай. Азыркы ушу жумушчуна ушу 35-40 бала иштейт ушул жерде. Bir ай мурда башталган жолоңдоо иштери белгиленген мөөнөттөн кечиккен жок. Акыркы 1 айда Төө Ашуунун 3 чакырымдан көбүрөөк аралыгына асфальт төшөлүп бүтүп, ушул тапта экинчи катмары салынууда. Жол тейлөө ишканасынан кабарлашкандай, жол салуу иши атайын стандарттын негизинде жүрүп, бардык эрежелер сакталууда. Лабораториядан текшерип, асфальттын сапатын лабораториядан текшерип атат. Биринчи 2 слой болуп салынып атат. Биринчи слой 7 см, экинчи слой 5 см. Азыркы учурда 300 километр биринчи слой салынып бүттү. Азыр бүгүнкү күн экинчи слойун басып атат. Эми азыр бул жолдо интенсивность аябай көп. Бирок бул жумушчулар башынан да аягынан да туруп регулировка кылып, бир бет кылып өткөрүп атышат да. Ашуунун бийик жеринде аба ырайы тестеси алмашып жаанчыл болгондуктан 1 ай ичинде пландалган 8 чакырым жолдун теңинен азыраак бөлүгү гана оңдолуп бүттү. Эми төмөнкү аймакта ремонттоо иштери сентябрь аяктап бүтөт деп болжолдонууда. Капиталдык салымдын негизинен салынып атат. Бардыгы болуп 164 миллион 410 миң сом каралган бул жерге. Федеративдик компания жалдалган. Бул номер 9-жол тейлөө мекемесинен аркылуу тендер жарыяланып, Моздор строй жоопкерчилиги чектелген ком утуп алып, азыр бүгүнкү күндө жумуш алып барууда. График боюнча сентябрдын 30-на чейин бүтүш керекпиз. Кыргызстандын түндүгү менен түштүгүн байланыштырган Бишкек-Ош жолунда автоунаалардын аягы үзүлбөйт. Анын 132-140 чакырымы акыркы 2-3 жылда аң чөнөктөрүнүн утурумдук оңдоо менен гана чектелгендиктен кыйма чийме өткөн унааларга туруштук бере албай калган. Жолдун оңдолуп жатканына баарынан дагы айдоочулар кубанууда. Жолдун акыбалы аябай начарлап кеткен да. Жүргөнгө таза эле болбой калган да, баягы. Жол начар болсо машиналерге да зыян алып келет, баягы өзүбүздү айдап келатып кыйналабыз. Кыргызстанда эл аралык жана республикалык маанидеги ири жолдор менен кошо ички жолдорду оңдоого да көңүл бурулууда. Өлкө экономикасынын күрөө тамыры деп эсептелинген жолдорду оңдоо иштерине жыл сайын мамлекет миллиондогон каражат бөлүп келет. Айжан Омолдошова, Рыскелдик Өкүлбеков, Ала Тоо 24.